8 bölüm. Теңирдин үйү менен өз үйүн Сулайман 20 жылда куруп бүттү. Анан ал Хирам берген шаарларды кайрадан куруп, ал шаарларга Исраил уулдарын отурукташтырды. Сулайман Хамат Собага барып, аны каратып алды. Чөлгө Тадмор шаарын курду. Ал азык-түлүк сактоо үчүн Хаматка бардык шаарларды курду. Ал дубалдары бийик, дарбазалары кулпулары бекем, чептүү жогорку Бейт Хорон менен төмөнкү Бейт Хоронду. Баалатты жана Сулаймандын азык-түлүк сактоо үчүн курулган бардык шаарларын кайрадан курду. Майдан арабалар менен атчан аскерлер үчүн, ошондой эле Иерусалимде, Лебанондо жана өзүнө тиешелүү жерлерде курам деген бардык шаарларды курду. Исраил уулдарынан эмес болгон хеттиктерден, аморлуктардан, периздиктерден, хибиликтерден жана жебустуктардан калган бардык элди Исраил уулдары түрүү калтырган алардын балдарынын бардыгын Сулайман бүгүнкү күнгө чейин эрксиз жумушчу кылып салган. Сулайман Исраил уулдарын болсо өз жумуштарына иштеткен жок. Алар аскерлер, аны кайтарган сакчылардын башчылары, майдан арабалардын, атчан аскерлердин башчылары эле. Сулайман падышанын эл башкарган башкы көзөмөлдөөчүлөрүнүн саны 250 болду. Сулайман Дөөттүн шаарынан фараондун кызын ал үчүн курган үйгө көчүрүп келди. Себеби ал Исраил падышасы Дөөттүн үйүндө аял жашабашы керек. Анткени Теңирдин келишим сандыгы турган үй ыйык деди. Ошондон кийин Сулайман Мусанын осуяты боюнча ар бир күндүн эрежеси менен ишембиде, ай жаңырганда жана жылына 3 жолу ачыткысынан майрамында, жумалар майрамында, алачыктар майрамында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалып туруу үчүн Кудай үйүнүн кире бериш бөлмөсүнүн алдында орнотулган Теңирдин курмандык чалынуучу жайына бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чала баштады. Анан ал атасы Дөөттүн буйругу боюнча кызмат кылуу кезегин белгиледи. Ал ар бир күндүн мыйзамы боюнча Теңирди даңктап, ыйык кызмат кылуучулардын жанында кызмат кылып туруш үчүн ыйык кызмат кылуучулардын кызмат кылуу кезегин, лебилердин кайтаруу кезегин белгиледи. Ошондой эле дарбазачылардын ар бир дарбазаны кайтаруу кезегин белгиледи. Анткени Кудайдын кишиси Дөөттүн буйругу ушундай болчу. Алар ыйык кызмат кылуучуларга, лебилерге, казынага карата берилген падышанын эч бир буйругун бузушкан жок. Теңирдин үйүнүн пайдубалын кургандан баштап, аны толук бүтүргөнгө чейин Сулаймандын бардык иштери ушундай тартипте болду. Ошондон кийин Сулайман Эдомдуктардын жериндеги деңиз жээгинде жайгашкан Эцион Гебер менен Эйлатка жөнөдү. Хирам ага өзүнүн кишилери менен кошо кемелерди жана деңизди жакшы билген кулдарды жөнөттү. Алар Сулаймандын кулдары менен Опирге барып, ал жерден 450 талант алтын алышып, Сулайман падышага жеткиришти. Ыйык элчи Жакандын 3-чү каты. Сүйүктүү Гайга чын жүрөктөн сүйгөн аксакалдан салам. Сүйүктүүм, рухий жашооңдо ийгиликке жетишкендей эле калган бардык нерседе ийгиликке жетип, сак саламат болушуң үчүн сыйынам. Анткени бир туугандар келип, сенин ишенимдүүлүгүң жөнүндө, чындык жолунда жүргөндүгүң жөнүндө күбөлөндүрүшкөндө мен аябай кубандым. Мен үчүн балдарымдын чындык жолунда жүргөндүгүн угуудан өткөн кубаныч жок. Сүйүктүүм, сен жолоочу бир туугандарга ишенимдүүлүк менен кызмат кылып жатыптырсың. Алар жыйындын алдында сенин сүйүүң жөнүндө күбөлөндүрүштү. Аларды Кудай үчүн, Кудайга жаккандай кылып узатсаң, жакшы иш кылган болосуң. Анткени алар анын ысымы үчүн жолго чыгышты. Бутпарастардын колунан эч нерсе алышкан жок. Чындык үчүн кызмат кылгандардын кызматташы болуп калуу үчүн биз андай адамдарды колдошубуз керек. Жыйынга кат жаздым, бирок алардын арасындагы биринчиликти сүйгөн Диотреф бизди кабыл албайт. Ошондуктан эгерде мен барсам, анын кылып жаткан иштери жөнүндө эскертем. Ал биз жөнүндө жаман сөз таратып жүрөт. Бирок ошентип эле тим болуп калбастан, бир туугандарды кабыл албай, кабыл алгысы келгендерге тыюу салып, аларды жыйындан кууп жатат. Сүйүктүүм, жамандык кылган адамдан эмес, жакшылык кылган адамдан үлгү ал. Жакшылык кылган адам Кудайдан, ал эми жамандык кылган адам Кудайды көргөн эмес. Деметр жөнүндө бардыгы жакшы пикир айтып жатышат. Чындыктын өзү да буга күбө. Ал жөнүндө биз да күбөлөндүрөбүз. Биздин күбөлөндүрүүбүз чындык экенин сен билесиң. Мен сага көп нерсени жазар элем, бирок анын баарын сыя менен, калем менен жазгым келген жок. Сени жакында көрөм деген үмүтүм бар. Ошондо бетме-бет отуруп сүйлөшөбүз. Сага тынчтык болсун. Досторуң сага салам айтып жатышат. Сен да досторубуздун ар бирине салам айтып кой. Амин. 3 бөлүм. Хабакук пайгамбардын сыйынуусу, ырдоо үчүн. Теңир, мен сенин үнүңдү угуп коркуп кеттим. Теңир, жакынкы жылдары өз ишиңди бүтүр, жакынкы жылдары аны жүзөгө ашыр. Каарданып жатканыңда ырайым жөнүндө эсте.
Кудай Теймандан келе жатат. Ыйык Паран тоосунан келе жатат. Анын улуулугу асманды каптады. Жер анын даңкына толду. Анын жаркырашы күндүн жарыгындай, анын колунан нур чачырайт. Анын күчү сакталган жашыруун жер, ошол жер. Анын алдында жугуштуу дарт бара жатат. Артында куйкалоочу шамал келе жатат. Ал туруп жерди солкулдатты. Карап элдерди калтыратты. Байыркы тоолор кулады, алгачкы адырлар урады. Анын жолдору түбөлүктүү. Мен эфиопиялыктардын чатырларынын кайгыга батканын көрдүм. Мидиан жериндеги алачыктар солкулдап жатат. Теңир, сенин каарың дарыяларга жалындады беле? Өз аттарыңа минип, өзүңдүн куткаруучу майдан арабаларыңа түшкүдөй, сен дарыяларга кыжырдандың беле же деңизге каардандың беле? Урууларга берген антың боюнча сен өз кылычыңды кынынан суурудуң, сен жерди суулар менен жардың. Сени көрүп тоолор титиреди, суулар ташыды, туңгуюк өз добушун чыгарды, өз колдорун бийик көтөрдү. Сенин атылган жебелериңдин жарыгынан, сенин жалтылдаган найзаларыңдын жарыгынан күн менен ай өз ордунда токтоп калды. Сен жер үстүндө каарданып басып жүрдүң, кыжырданып элдерди тебеледиң. Сен өз элиңди куткарыш үчүн, өзүңдүн майланганыңды куткарыш үчүн чыктың. Сен мыйзамсыз үйдүн башчысын кыйраттың. Ал үйдү пайдубалынан төбөсүнө чейин жылаңачтадың. Сен анын аскер башчысын өзүнүн найзасы менен башка сайдың. Алар мени кыйратыш үчүн куюндай жулкунуп келишти. Алардын кубанычы жакырды жашыруун жутуп алгысы келгендин кубанычына окшош. Сен өз аттарың менен деңиздерден, чоң суулардын иримдеринен өттүң. Муну укканда менин ички дүйнөм титиреп кетти. Бул кабардан эриндерим дирилдеп, сай сөөгүм сыздап кетти. Тизелерим титиреди. Бирок мен алаамат түшкөн күнү, элиме талоончу келгенде кабатыр болбошум керек. Анжыр гүлдөбөй калса да, жүзүм сабагы мөмө бербей калса да, зайтун дарагы жемиш бербей калса да, эгин талаасы аштык бербей калса да, короодо майдамал калбай калса да, акырларда байланган бодомал калбай калса да, мен Теңирим менен кубанам. Мени куткарган Кудайым менен шаттанам. Кудай Теңир менин күчүм. Ал менин буттарымды бугунун буттарындай кылат. Мени өзүмдүн бийик жерлериме чыгарат. Ырчылар тобунун башчысына. 22 бөлүм. Пасах деп аталган ачыткысыз нан майрамы жакындап калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Исаны өлтүрүүнүн жолун издешти. Бирок элден коркушту. Ошондо 12 шакирттин бири Искариот деген ысым коюлган жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ал барып Исаны кантип кармап берери жөнүндө башкы ыйык кызмат кылуучулар жана ибадаткананын күзөт башчылары менен сүйлөштү. Алар кубанып, ага акча берүүгө макул болушту. Ошентип жүйүт аларга убада берди да, Исаны эл жок жерде кармап берүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү. Пасах козусу союла турган ачыткысыз нан майрамы келди. Ошондо Иса барып бизге пасах тамагын даярдагыла деп Петр менен Жаканды жөнөттү. Алар Исадан кайсы жерде даярдообузду каалайсың деп сурашты. Иса аларга: шаарга кирсеңер, кумура менен суу көтөрүп бара жаткан адамга жолугасыңар. Анын артынан ээрчип, ал кирген үйгө киргиле да, ошол үйдүн ээсине: шакирттерим менен пасах тамагын жей турган бөлмө кайсы деп сенден устатыбыз суратып жатат дегиле. Ошондо ал силерге төшөнчүлөр менен төшөлгөн үстүңкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт. Тамакты ошол жерге даярдагыла деди. Алар барышты. Баары Иса айткандай болду. Ошентип алар пасах тамагын даярдашты. Тамак жей турган убак болгондо Иса 12 элчиси менен дасторконго отурду. Ошондо Иса аларга: азап тартарымдын алдында мен ушул пасах тамагын силер менен бирге жегенди аябай каалаган элем. Анткени силерге айтып коеюн, пасах тамагын Кудайдын падышачылыгында жей турган убакыт келгенге чейин мындан ары мен аны силер менен жебейм деди. Анан ал чөйчөктү колуна алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга: муну алып өз ара бөлүшүп ичкиле. Анткени Кудайдын падышачылыгы келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесин ичпейм деди. Анан нанды алып Кудайга ыраазычылык билдирди. Аны сындырып шакирттерине берип жатып: бул нан силер үчүн бериле турган менин денем. Муну мени эскерүү үчүн жегиле деди. Кечки тамактан кийин чөйчөктү да алып мындай деди: бул чөйчөк силер үчүн төгүлө турган менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Кечки тамактан кийин чөйчөктү да алып мындай деди: бул чөйчөк силер үчүн төгүлө турган менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Бирок мына мага чыккынчылык кыла турган адам мени менен бирге дасторконго кол узатып жатат. Анткени адам уулу алдын ала белгиленген жол менен бара жатат. Бирок ал ким аркылуу кармалып берилсе, ошол адамга кайгы. Ошондо элчилер: биздин арабыздан ким чыккынчылык кылат болду экен деп бири-биринен сурай башташты. Шакирттер өз ара: кимибиз чоңбуз деп таталаша кетишти.
Ошондо Иса аларга мындай деди: элдерге падышалар үстөмдүк кылышат, элдердин үстүнөн бийлик жүргүзүүчүлөр, жакшылык кылуучулар деп аталышат. Силер болсо андай болбогула, тескерисинче араңарда ким улуу болсо, ал кичүүдөй болсун. Ким башчы болсо, ал кызматчыдай болсун. Анткени кимиси чоң, дасторкондо отурган адамбы же кызмат кылган адамбы? Албетте дасторкондо отурган адам чоң. Мен болсо силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуумун. Силер болсо башыма кыйынчылык келген учурларда мени менен бирге болдуңар. Атам мага бийлик бергендей эле, мен да силерге бийлик берем. Менин падышачылыгымда менин дасторконумдан ичип жейсиңер. Тактыларга отуруп Исраилдин 12 уруусун соттойсуңар. Анан Иса Теңир Петрге: Шимон, Шимон, шайтан силерди калбырдан буудай сыяктуу өткөрүүнү суранды. Бирок ишенимин жоготпосун деп мен сен үчүн сыйындым. Кайра кайрылганыңдан кийин бир туугандарыңдын ишенимин бекемде деди. Петр болсо ага: Теңир, мен сени менен түрмөгө отурууга да, өлүүгө да даярмын деди. Бирок Иса ага: Петр, сага айтып коеюн. Ушул түнү корооз кыйкырганга чейин сен мени билбейм деп 3 жолу танасың деди. Анан Иса аларга: мен силерди капчыксыз, баштыксыз, бут кийимсиз жөнөткөнүмдө бир нерсеге муктаж болдуңар беле деди. Алар: жок, эч нерсеге муктаж болгон эмеспиз деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: бирок азыр кимдин капчыгы болсо, ал аны да, баштыгын да алсын. Ал эми кимдин кылычы жок болсо, ал өзүнүн кийимин сатып, кылыч сатып алсын. Силерге айтып коеюн, ал кылмышкер катары эсептелди деген пайгамбарчылык менин жашоомдо аткарылышы керек. Анткени ыйык жазууда мен жөнүндө эмне жазылса, ошонун баардыгы аткарылып бүтүп калды деди. Алар ага: Теңир, мына бул жерде 2 кылыч бар дешти. Иса аларга: жетет деди. Иса тышка чыгып, адатынча Зайтун тоосуна жөнөдү. Шакирттери анын артынан ээрчишти. Ошол жерге келгенден кийин Иса аларга азгырылып кетпеш үчүн сыйын кыла деди. Өзү нарыраак таш ыргытса жетчидөй жерге барып чөгөлөп отуруп мындай деп сыйынды: Ата, эгерде сенин эркиңе туура келсе, ушул чөйчөктү менин жанымдан кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Ошондо асмандан бир периште келип ага күч берди. Кыйналып жатканында ал бүт күчү менен сыйынды. Анын тери кандын тамчысына окшоп жерге таам жатты. Иса сыйынып бүтүп ордунан тургандан кийин шакирттеринин жанына келди. Кайгыга баткан алар уктап калышкан эле. Ошондо аларга: эмне уктап жатасыңар? Азгырылып кетпеш үчүн сыйын кыла деди. Иса сүйлөп жатканда 12 элчинин бири жүйүт баштаган топ адам келди. Жүйүт Исанын бетинен өбүү үчүн жакын келди. Анткени ал: мен кимди өпсөм, ал ошол деп алар менен сүйлөшүп койгон эле. Иса андан: жүйүт, сен адам уулун өөп туруп салып бересиңби деп сурады. Иштин жайын түшүнгөн Исанын жанындагылар: Теңир, кылыч менен чаап салалыбы дешти. Алардын бирөөсү башкы ыйык кызмат кылуучунун бир кулунун оң кулагын шылый чапты. Иса болсо: токтоткула, жетишет деди да кулдун кулагына колун тийгизип аны айыктырып койду. Анан Иса өзүн кармаганы келген башкы ыйык кызмат кылуучуларга, ибадаткананын күзөт башчыларына жана аксакалдарга: каракчыны кармачыдай болуп мени кармаш үчүн кылыч сойыл алып чыктыңарбы? Силер менен күн сайын ибадатканада болгонумда мага каршы кол көтөргөн жок элеңер. Бирок азыр силердин убагыңар караңгылык бийлик кылган убак деди. Алар Исаны туткундап алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун үйүнө алып барышты. Петр болсо аларды алысыраак жерде ээрчип бара жатты. Алар короонун ортосуна от жагып, отту тегеректе отурушканда Петр да алардын арасына барып отурду. Бир күн оттун жанында отурган Петрди көрүп, тигиле карады да: бул да аны менен жүрчү деди. Бирок Петр: эй аял, мен аны тааныбайм деп таанып койду. Бир аздан кийин ошол жердегилердин дагы бири аны көрүп: сен да ошолордонсуң деди. Бирок Петр ага: жок, мен алардан эмесмин деди. Бир сааттай убакыт өткөндөн кийин дагы бир адам: чын эле, бул да аны менен жүрчү, анткени бул галилеялык деп көшөрө далилдей баштады. Бирок Петр: эй, сенин эмне деп жатканыңды түшүнбөй турам деди. Ошол замат ал ушинтип сүйлөп жатканда корооз кыйкырды. Ошондо Иса теңир бурулуп Петрди карады. Петр теңирдин ушул түнү корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың деген сөзүн эстеп сыртка чыгып өксөп ыйлады. Исаны кармап келген адамдар аны шылдыңдап сабашты. Анын көзүн таңып коюшуп, жаака чапкылап: кана пайгамбарчылык кылчы, сени ким чапты деп сурап жатышты. Алар аны дагы көптөгөн жаман сөздөр менен тилдешти. Эртеси эртең менен эл аксакалдары, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулар чогулуп, аны өздөрүнүн жогорку сотуна алып барышты да андан: кана айтчы бизге, сен Машаяксыңбы деп сурашты. Иса болсо аларга: айтсам баары бир ишенбейсиңер, сурасам баары бир жооп бербейсиңер.
Мындан кийин адам уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагына отурат деди. Ошондо бардыгы ага: демек сен Кудайдын уулу экенсиң да дешти. Ыйса аларга: менин ошол экенимди өзүңөр айтып жатасыңар деп жооп берди. Ошондо алар: бизге дагы кандай далил керек, анткени биз анын өз оозунан укпадыкпы дешти.